Assalamu алейкум, урматтуу Кыргызбай YouTube каналынын катталуучулары, урматтуу дүйнө жүзүнөн көрүп аткан менин бир туугандарым, саламатсыздарбы? Көрүп көздү кубанткан ушундай чоң фермалардын биринде турабыз. Бул ферма Москвага жакын жерде жайгашкан, Домодедово аэропортунда жайгашкан. Бул жерде бир туугандарыбыздын 1,5 миңдей кою ушул жерде багылып, мекендештерди адалет менен камсыздап келеткен. Бүгүн ошол боюнча толугураак маалымат берелик деп атайын ушул жерге келип калдык. Бул основной чоң, мындай айтканда, сарай экен да. МКАДтан бир 5 километр бериде, ошол Домодедово жакта, ошол жактан көптөгөн бир туугандар союп кететкен, көбү билеткен ал жактан тартып берүүгө аракет кылабыз. Андыктан алдыңкы бир 10-15 минутта биз менен чогуу болуп туруңуздар. Ассаламу алейкум, Рустам ага. Кандайсыз? Кошойго иштериңиз жакшыбы? Аллага шүгүр. Сыздарбы? Бизди көптөгөн бир туугандар көрүп атат мына камера менен, YouTube аркылуу эл менен амандашып, канча жылдан бери бул тармакты аркалап келесиздер, канча жылдан бери ушул адалет менен мекендештерди, мигранттарды ушул дегеле ушул Москвадагылар камсыздап келесиздер. Ассаламу алейкум дагы бир жолу. Биз досум экөөбүз биригишип иш баштаганыбызга быйыл 4,5 жылдын жүзү болуп турат. Ушул ниетибиз ушу элге адал эмгек кылуу, элге адал эт менен камсыз кылуу. Ушул 5 жылдан бери, 5 жылга чукул болуп калды. Ошол 4,5 жыл 5 жылга чукул болуп калды. Ошол анан быйыл элге ушул сапаттуу эт тартуулайлы деп ушул аткормага быйыл киргиздик. Илгери мурунку жылдары бирөөдөн алып жөн эле сатат элек. Анда сапаттуу, сапатсыз деп айтыш кыйын, бирок мындай азыр өзүбүздүн өндүрүш деп коелу. Өзүңөр чоңойтуп багып атабыз. Ушул 4 айында, 5 айында алабыз бул козуларды. Волгоград, Астрахан областынан алабыз. Ал жакта да чоң базабыз бар. Ал жерде сентябрь айына чейин кармайбыз. Сентябрь айынан баштап ушул жерде аткормада турат азыр козулар. Зерновой аткорм деп коет. Бул зерновой аткормада турат. Азыр упитанность 50%-тен 60%-ке чейин эт берип атат бардыгы. Көрүп мен деле чындыгында кубандым. Бул жерде жөн эле мекендештерге ушул адал тармагынан эттерди чыгарып жеткирип койбостон өзүбүздүн бир туугандарды жумуш менен камсыздап келеткенсиздер да. Ассаламу алейкум, Рустам ага. Иштериңиз жакшыбы? Тынчсызбы? Ооба, сиз эми козу койлордун килограммы канчадан сатылып атат? Ошол боюнча маалымат бере кетсеңиз. Жүрүңүз мындай сүйлөшкөнчө анда. Бизде бул ошо азыр өзүң айтып кеткендей аткормочный база бир эле райондо турат, ошо Домодедовский райондобуз. Ал эми Милин бойнябыз ичкериде, Москвага жакыныраак жерде. Бул жерде ушу өзүбүзгө заготовка деп койсок болот. Элдерге башта азыр досум Кошой айтып кеткендей бирөөдөн алып сатарлык менен заниматсак, азыр биз өзүбүз бул жерден базада топтоп, бул жерде жеткирип, семиртип, даяр болгондо мини бойнябызга алып барып союп, ошол жерден элге тарата беребиз. Бул жерде оптум сатылат көбүнчө. Бул жерге рынокко, кафе, ресторандарга 20дан жогору заказ кылгандарга түнү союп, эртең менен 5те доставка болот. Азыр мини бул биякта профессионал бойня бар, аны дагы көргөзөбүз. Козулар бул жерде ошо айткандай 8 айдан 1 жылга чейин козу кочкорлор бул сарайыбызда. Мынакта токтулар, ургачы койлорунда жеткенде. Бөлүп койгонсуң. Бөлүп эки сарайда кармалат. Койлор азыр 35 килограммдан 75 килограммга чейин бул козу кочкорлор. Жүндөр кыркылган, даяр. Ошо, айылдагыдай режимде кармайт экенсиздер да. Мындай кандай айтсам, кембагал адамдар, мисалы бизге окшогон айылда кармагандар, мисалы 15-20 кой кармасак, аябай жакшы карайбыз да, аддайын мындай бөлүп дегендей. Куда ошондой бөлүп карайт экенсиздер да. Бул жерде мен туура эле айттымбы, 1,5 миңдей кой барды. Эки сарайыңыз чоң сарай экен. Ошол десем деле туура болсо керек. Эми жакшы эле элге жетет. Заказ берсе боло берет тең. Любой время заказ берсе болот бизге. Ошондо азыр да сөзүңүз бөлүп койдум. 30 штуктан жогору алса, анан жеткирип беребиз деп атасыз да. Бизде бирди алса да жеткирип беребиз. Бош боло берет. Келишебиз биринчи. Каерде жайгашкан адреси келишип доставка кыла беребиз. Бизде мындай да, бул жерде именно бул бойняда, бул жерде азыр бойнаны да көргөзөбүз. Именно бул бойняда только оптом соебуз. Бул жерде. Бул жерде ошол Рустам айтып кетпеди, ошол 20дан жогору соебуз. Рыноктарга түндөсү союп, эртең менен рыноктарга таркатабыз. Ал наркы Мисайловада
элдерге кызмат кылабыз. Бирден экиден келип алгандарга ошол жакта кызмат кылабыз. Бул жерден тандап туруп мына семирген койлорду именно союшка жарай турган, талапка жооп бере турган койлорду күнүнө тандап алып барып, ал жакта койду камсыз кылып турабыз, ал жактагы бойняны. Бул жердин максаты именно койду семиртүү, аны ал жакка апарып сатып элге бирден экиден алгандарга ошол жакка апарып сатабыз. Ошол. Бул Эдилбай породасындагы козулар, Эдилбай Меринос породасындагы козулар, основном курдючный, биздин кыргыз койлорго окшош эле. Бул Эдилбай породасындагы өзү Казакстандан чыккан порода деп айтылат өзү. Ошо Эдилбай породасындагы койлор, козулар, то есть 8 айдан 1 жылга чейинки козулар бар бул жерде. Анда койлор каякта союлат, ошол жактардан көргөзүп кетилген да. Экинчи сарайга жол алдык мына мекендештер. Бул сарайдын узундугу канча чыгат? Бул аябай эле узун экен. Узундугу 90 метр бул жердики. Бул жагы узуну 90 метр. Узуну 90 метр. Жок. Ошондой, ошондой. Бул жакадан бир 4төй ушундай сарай салып коюпсуздар. Бул жакта сарайлар бар. Кудай кааласа келечекте биз Досум экөөбүздүн ушул кылып аткан ишибиздин 3төн 1 бөлүгү деп койсок болот. Кудай кааласа будущем ушул жылы ниет кылып атабыз бодомал анан жылкы кармаганга, именно откормага. Элге семиз товар тартуулаганга аракет кылып жатабыз. Буну алыстан көргөн адам бир общежитиядай байкайт экен да, мен алыстан көргөндө бир бизде бул айтып кетпейбизби? Биз деле Москвада көп жылдан бери өтө жогорку деңгээлде жасапсыздар, ошону айтайын дедим. Көп жылдан бери негизи анан акыры биздин максатыбызга жетүү үчүн бул бир какой-то тепкич деп айтсак болот да. Азыр ошо тепкичтерди баратабыз. Ошо тепкичтерден өтүп, не только биз мына элге адал эт жеткирүү, койду жакшылыктарга эме кылуу эмес, кыргыздардын бир кусочек мындай кусок Кыргызстана кылып бир ферманы чоңойтуу да. Келген адам Кыргызстандагыдай өзүнү сезиш үчүн деген ошондо мындай айтканда, акча эле иштебестен бир кыргыздын баалуулуктарын, бир жакшы сапаттарын, динибизди, дилибизди, тилибизди сактап кала турган бир база куруш. Ошого тепкичибиз булчу. Машалла. Эми албетте бир жака жөнөсөң деле машинага же атка минесиң да. Ошол эле биздин максатка жетүү үчүн бул биздин баштапкы тепкичтерибиз деп айтсак болот. Машалла, мына караңыздар. Ичи жылуу экен негизи, мындай. Бул жерде основном чоң койлор. Бул жерде азыр чоң койлор, солук койлор. Мына караңыздар, токтулар. Бул жерде солук койлор основном. Буларды кийинчерээк алган үчүн жүнүн кыркалбадык, успейт этпедик. Ага караганда дадыл койлор бар экен го. Чоң койлор. Аткорумда эми булар? Аткорумда. Аткорумда. Караңыздар. 2 мал жемжеп. 2 мал жемжеп сиздерди күтүп турат мекендештерим. Заказ бересиздер. Мына караңыздар, бул бооздардан бар окшойт да. Эми Иса айта кетүү керсе, бизде эми бул конкуренция да. Конкуренция болгон жерде сода жакшы өсүү болот, өсүү, атаңдашуу. Анан бизде эң мындай өзүбүз Досум экөөбүз баягы башыбыздан өттү да бул процессти көрүп 5 жылдын ичинде өзүбүздө аткормуш базага жетиштик. Элдерден бир аз айырмаланып, бизде 30-20 сом арзаныраак. Салыштырып деле көрсө болот. Чоң кой бизде 310 рубль данный момент. Канча тиш койлор булар? Булар 2 тиштен 6 тишке чейин. 2 тиштен 6 тишке чейин. Солук койлор, солук койлор. Булар 8 айдан 1 жылга чейинкилер булар. Булар токтулар. Мына караңыздар. Булар ошо өзүбүз өндүргөн десек жаңылышпайбыз. Буларды кичинекейин алганбыз буларды. Жаштайын алып, мына караңыздар. Могу кичинекейлер деле бар экен, семейныйлар мисалы квартирадагылар алып союп жесеңиздер деле болот да, чындап да, көчө көйлөрдөн алып 2 килограмм 3 килограмм кылбастан мындай болуп калды. Суукта. Азыр мындай болуп калды. Азыр эл биздин Средний Азиядагы элдер деле эконом класстан өсүп калышты. Азыр элде акча көп, өздөрү келип, эми көзүң менен көрүп жеген бөлөк да, көзү менен көрүп тандап, мына келип кыргызча эле кородон любойун тандаса, союп, жиликтеп, башын куйкалап, кааласа видеобуздан Досум айткандай көргөзсө, мына ал кой десе, союп, жиликтеп, башын куйкалап жөнөтө беребиз. Мо койлор. Мо дүмбасын караңыздар, дүмдү караңыздар, дүмдү. Май. Куйруктары өтө жакшы чыккан, ошол өзүбүз эле Кыргызстандан баккан, кетмен куйрук эмес, ушундай койлор экен мына. Мына ушундай койлорду союп жеп, жыргаңыздар эми кыштын суугунда караңыздар. Булардын баларын айттыкпы? 2 мал жем берилет. Булар токтулардыкы 380ден, чоң койлордуку 310 рубльдан килограмм живой веске.
Сою бериши кандай болот ошондо? Союп бериши бизде 500 рубль. Услугабыз 500 рубль. Көп жерде ар кандай, бирок минимальный цена го биздики деп ойлойм да. 500дөн 1000ге чейин өзү. 500дөн деле сойгондор бар, 1000ден сойгондор бар. 500дүн ичинде ошо союп, чиликтеп, башын куйкалап берүү услугабыз бар. Эгер башка областтан көрүп аткан, койго кызыккан, барып мен ушул чарбаны баштайын, иштейин дегендерге мындай кандай бир арзандатуураак кылып бересиздерби? Бир 30-40 алып апарып ошол жактан элдерге таратып сатам дегендер. Албетте, Италия ошо иштеп атабыз азыр. Бул жердин көп жаз мезгили да сөзүңү алып койдум. Азыр жаз мезгили элдин бардыгы уже ошого аттанган немелер бар. 30дан 40тан келип алып кетип атышат. Автобус. Аны өзгөчө кылып арзандатып бересиңер, жагыш кылып. Доставкасын эмелерин сүйлөшөбүз. Доставкасын, оптун бадайым отдельно сүйлөшүлөт, конечно, ал нерсе. Эми адамдар менен, клиенттер менен иштеш үчүн бардык жолдорго, бардык сүйлөшүүлөргө даярбыз. Анан эми бул жердин бир аткорманын бир өзгөчөлүгү, биз эмне үчүн именно аткормага келдик? Эми бул деген аябай мээнетти талап кылат экен. Чындыгында мээнет талап кылат экен. Базардан арзан болбосо дагы, эгер базар баасы болгон ченде дагы, например, мурун биз кой алып сатып жүргөнбүз да, башкадан алып сатат элек. Алар 50%ке чейин берсе берет эле, бербесе жок да. Азыр буларыбыз минимум 50%тен жогору берет, 60га чейин. Например, эгерде живой вес 40 кг ала турган болсо, жана эле бирөө алып кетти, 40 кг алды эле, эти 23 кг 600 грамм чыкты. Ошондо 4 кг, почти что 4 кг ашыкча эт берип атат. Майли көп 3 кг ашыкча эт бергенде дагы 2100 бул пайда болуп атат да. Баш, боору, ич майы плюс болуп атат да, ошондочу. Базардан алсаң тушан эле аласың да. Базарга деле оптум сатканда азыр эл уже мындай көзү менен көрүп, өзү келип союп көндү да. Ошого биз талапка мындай суроо бар, ошо талапка ылайык чыгарып атабыз да, бунучу койду. Ошол например, ошол эле акча, бирок ошол эле вес болгону менен бул жакта тараза басымдуулугу эти көп чыгат да, аткорманыкычы. Ошол эмеге элге мындай кызмат кылайлы деп суроого аракет кылып жатабыз да. Бул жакта ооба жогорку деңгээлде убойный цехтан ачыпсыздар, аябай көрүп таң калдым. Ошол жакта маектууланып байлык мына көргөзбү. Анан эме иса учурдан пайдаланып биз баягы аттын атаса куту сүйнөт деп эле ошондой сөз бар го. Биз мына Кошой досум экөөбүздүн биздин командабызга бул экөөбүздүн эле мээнети эмес, командабыздын мээнети, мына балдар иштеп атат, мына көргөзсөң болот. Алла таалам рызкыбызды бирге кылып койгон экен. Командабызга чоң рахмат айтабыз. Алла ыраазы болсун бул жигиттерден. Чындыгында азыр кыргызда жакшы сөз бар, жалгыздар акбак болбойт деп. Команда менен жакшы бир элге пайдабыз тийсе деген ниетте турабыз. Ушу командабызга чоң рахмат айтабыз. Эки сарайдан 10 метр эле бери басканда убойный цех сол жакта килтеп көрүнүп турат. Анан сиздерге айткан жанагы 3 чоң здания булар жакынкы жылдарда сарай болуп ошол жерде койлор багылмакчы. Эми койлор бул жерде багылгандан кийин каякта союлат деген суроолор болот. Ичинен кирип көргөзсө кандай болот? Макулдайсыздарбы? Болот, азыр кичине мынерден сөз кошуп кетейин сөзүңө. Бул убойный цех ушул жогорку европейский стандартка жооп бере турган, бардык талаптарга жооп бере турган, санитардык норманы бардыгына жооп бере турган убойный цех. Именно ушунча товарды жаратып алып, анан кийин буну жакшы талапта союш керек. Анан бул сарайлар келечекте Кудай кааласа быйыл аракет кылып атабыз. Аллахым насип кылса, бодомал жылкы аткормага кармап, бул жылкылар, чоң малларды дагы элге сапаттуу товар тартууланга ошонун үстүндө иштеп атабыз, Кудай кааласа. Мен дагы бир силерге өтүнүчүм, элдин деле өтүнүчү болсо керек. Өткөн жазда көпчүлүк мекендештер ошол кымыз каякта жасайт, бир боз үйлөрү менен белер бар, ушундай жерлер барбы деп чалуулар көп болду. Ошондой бир комплекс, ушундай жер самайт экен да элдер. Ушундай комплекс бар, эс алып, ошол жерде дары мындай кымыз самал ичип дегендей. Ошону ойлонуштуруп көрсөңүздөр. Бизде ачсаңыздар, ошону барып тартсаң. Бая айтып кетпедимби? Досум экөөбүздө ал план бар. Командабызда десек жабышпайбыз. Ал план акырындык менен, мындай тепкич менен акырын барып атабыз ошол нерсеге. Кудай буйрса болот. Мынакей мекендештер, биз элдин үнүн мына ишкерлерге да жеткирип турабыз. Мына караңыздар. Көп сурайт да менен. Мына. Кирелик. Бисмилла деп. Киргенде эле оң жакта чоң холодильниги бар экен бул жакта. Бул жактан жанагы эки чоң сарайдан койлор мындайынан келет экен.
Кандай процедура болот бул жерде? Бул жерге кой баягы сарайда көргөзгөн койлор киргенден кийин бул жерге бизге канча количество керек болсо камап алып дальше бул жактан башталат. Бул жакта айтып берет, азыр кошоюн. Бул жерге койлорду камап алып бирден алып чыгып бул жерге соебуз. Бул жерде именно убойный цех. Бул жерден союп канына эмелер аркылуу кетет, каналдар аркылуу кетет. Союп бул жерге илебиз койлорду. терисин шылып ушул жерден. Терисин шылып ушул жерде илебиз. Могу жерлерден да? Бул жерлерде полный шылап илебиз. Андан кийин бул жакта бардык условия каралган, рабочийлерге дагы кассаптар, колполун жууп. Бул жакта кире турган раздевалкалары бар. Ушул жагын көргөзүп койгойлукпу? Чындыгында. Ооба. Ар бир рабочийнин өзүнүн ушул шкафтары бар экен, кийимдеринди чечип илгенге, бул жакта кир жугуч машинасы, душу, туалеттер менен бардык шарттар каралып тур да. Анан кассаптар бул жак менен кирет, мекендештер. Бул сырттан могу жак менен кирип, мындайдан иш башталат. Бисмилла деп. Аябай жакшы. Динибиз өзү тазалыктан турат дегенде карасаңыздар, эми ушундай өтө чоң курманчылык бул. Бул жерден койду сойгондон кийин бул жерге алып чыгып илебиз. Бул жак илинет. Бул жерге алып чыгып илип ургатабыз койлорду. Койлорду ургатып, даяр болгондон кийин бул эмеге алып чыгабыз, холодильникке. Лаборатория дейт бул жагы. Жок, бул жак лаборатория. Эт исследование, ар бир малдын келген партияны исследование кылабыз. Бул ветеринардык талапка бардыгына жооп берет Кудай кааласа. Жакшы. Бул жагычы. Даяр болгондон кийин бул холодильникке киргизебиз. 20 тонналык холодильник. 20 тонналык холодильник. Охо, караңыздар. Молодец. Көрүп чындыгында кубандым. Караңыздар. Жогорку деңгээлде жасапсыздар. Андан кийин бул жакта эме кылгандай машинага жүктөп базарга. Каалаган жака базарга, башкасы башка жака. Элдер ойлошу мүмкүн да, ушунча койду ошо одиночка эле ана Каширскийде сатып жүрөбү, аточкасында деп. Бул жерде ушу мына көрүнүп турбайбы? Мына жерде оптум ушул жерде союлат. Күнүнө бул жерде основном түнү соебуз. Основном түнү. Себеби эртең менен рынокко свежий таза этти алып барганга түнү союлат ушул жерде. 30дан баштап 100га чейин бир күндө сойгонго балдардын эмеси күчү жетет. Анда эмес. Бул бойнянын бир преимуществосу дагы, например, элге тез аранын ичинде сапаттуу парной мясо деп коет. Парной мясо бизде максимум 10 сааттын ичинде ушул жерден баштап прилавкага чейин 10 сааттын ичинде эттерибиз чыгат. Аябай жакшы. Анда эмесе МКаттан 5 километр беридеги точкаңыздардан көрсөтөлгөн. Элге оң жер. Москвага жакынкы одиночка мындай 1ден 2ден келип алып кеткен ыңгайлуу, жакыныраак жердеги мини бойнябыз. Бул эми бул жерде заготовка да. Эми азыр ошол жакка барсак, анын кеңири маалымат элге көрөбүз. Анда эмесе акыркы мүнөттөргө чейин биз менен чогултуруңуздар. МКаттан 5 километр беридеги центрге жакын жердеги базасында турабыз мекендештер. Негизи навигаторга мына живи деп айтса деле негизи чыгат экен. Метро Домодедово, деревня Мисаилова, улица Первомойская 158А, корпус 2де жайгашкан экен. Мынаке. Бул жерде ошол мекендештерибиз келип кан чыгарганы, койлор сойдуруп атыптыр, аларды дагы сүйлөп бериңиз деп айтабыз. Бул жерге келип койлорду башка мисалы жылкы мал алган болсоңуздар, эгер мисалы бул жерден пышырып алып кеткенге дагы толук бардык мүмкүнчүлүктөр каралган. Мынаке парковкалары ушул мындай эненкеси кое бересиздер. Бул жерде 30-40тай кой кармалат экен, кирип көргөзөлүк жүрүңүздөр. Ассаламу алейкум, кандайсыздар? Тынчсыздарбы? Кандайсыз? Иштер болуп атабы? Сиз канча кой алдыңыз? Сиз азыр акыйка кылтам деп айтып калдыңыз. Бизди көптөгөн мекендештер көрүп атат. Бизде 2 кой болду, бите оолчодор болдук. Оğul бала болду. Шунака неме экен, акый кылабыз, 2 кой сөйдүк. Молодец. Ишиңизге ийгилик, тынч болуңуз. Өмүр менен берген болсо, атын ким койдуңуз? Мухаммад. Мухаммад. Машалла. Ассаламу алейкум. Кандайсыз? Алейкум ассалам. Иштериңиз жакшыбы? Жакшы, алхамдулилlah. Кой алган келдиңизби сиз дагы? Тандадыңызбы? Азыр тандайбыз, Кудай буйрса. Эми тандап баштайсыз, Негизи выбор кандай экен? Жакшы элеби мулай? Тандап бул жер койдуңуз да? Ооба. Ошол бул жерде центрге жакын болгондуктан бир 30-40тай ушул жерде каралат мекендештер келип, кеңирип тандап алып кете бересиздер. Бул жер кандай
времялар иштейби, канчага чейин иштейт дегендей ошону Бул жер кеңири айтып кетейин. Бул жер ошол жогорудагы тартылган бойнядан, откормочный базадан алып келип, бул жерге даяр семиздерин, жалаң семиздерин алып келип, бул жерде постоянно 30дан 60га чейин кой кармайбыз постоянно. Козулар общий веси азыр примерно 40 килограммдан 75 килограммга чейинки вестер бар бул жерде. Чоң койлордун баасы 310 сомдон, бүгүнкү күндө козулардын баасы 380 сомдон. Бул жерден сойду биздин клиент. Бул жак эки кой сойду мына. Ассалому алейкум кандайсыздар? Тынчсыздарбы? Бул эки кочкорду ушул акыйка кылган ага малды мына. Бул кочкор канча турду ушул? Канчага түштү ушул? 26 миң болду. Булчу? Экөө 43 миң болду. Экөө 43 миң болду дейт. Мына, Алла разы болсун. Эң чоң койлор союпсуз да. Кородогу эң чоң койлордун экөөсүн союптур. Ушундай таза жерлерде сиздин аманаттарыңыздар не дейин эми курбандыктар ушул жерде сойлат демекчи, таза жерде ушул агаларым ушул жерде кызмат кылат. Алла разы болсун. Бул эки кой, бул чайхана Файзага союлуп атат. Файзага кетет. Файзага кетет булар. Күнүгө союп берип турабыз кафелерге. Эми бул жердеги казан очоктордон бир катар көргөзүп, ошон менен коштошолук. Эмнесине? Бул койлорду любой время, эртең мененки 8ден кечки 10го чейин жумуш биздин убактыбыз. Любой время эгерде өзүнүн убактысы жок болуп калса, звонок кылса, видео вызовтан да койду, любой койду тандап, таразага тартып, союп, жиликтеп, үйүнө чейин курьерский служба менен жөнөткөнгө даярбыз постоянно. Яндекс доставкадан жөнөтүп ийишет мекендештерим. Ал жагын сүйлөшүп аласыздар. Мына бардык шарттары каралган. Жаз учурларында могу жерлерде отуруп, ушул жерден союп жеп кетсеңиздер да болот экен. Аябай муз, өзүңүздөр билесиздер. Суу жамгыр жаап мына, суу кар жаап дегендей. Бул жерде азыр 3 казан бар экен, Булар литр. 250 Канча литр? 250 литрликтер, анан 60-80ликтер бар. Бул жерге основном азыр кафе, чайханага барып пышырбай үйдө коноктоскон болсо, келип кеңири пышырып, жиликтеп, ушул жерден алып кетсе болот, шорбосун, этин. Основном бул жылкыга рассчитана, жылкы келип союп, чучук, казы картасын каптап ушул жерден бүтүрүп кетсе болот. Анан азыр эми кышкыга кичине эме болуп атат, ошо жазда бул жерге келип отуруп, өздөрү семьясы менен, тууган уругу менен келип союп, жеп отуруп кетсе болот. Пышыруулардын услугалары кандай болуп калат? Услугалар 1000 рубльдан 5000 рубльга чейин. Эгер бир жылкы соёт элем, бир жылкы таап бер дегендерге мындай жардам бересиздерби? Жылкы постоянно биз каждый понедельник биринчи күнү, 4-күнү соебуз. Откормочный ошо 1,5 жашар байталдар соебуз. Ушул жерде той топурга ушул жерге союп алып келип беребиз, ушул жерде пышырып кетишет бардыгы эле. Биздикилер өзүнүн кыргыз бир туугандар билип, бардыгы билип бүтүштү жа. Толук эле маалымат айттык окшойт. Ишиңиздерге ийгилик. Ишиңиздерге ийгилик, Кудай кааласа дагын эгер чакырган болсоңуз жанагы видеодан тартууга аракет кылабыз. Аябай ал чоң видео болмокчу. Ушундай биздин агаларыбыз адал эт менен ушул Москвадагы мигранттарды, ушул мекендештерди камсыздап келеткен. Жакшы комментарий, жакшы кабыл тилек жазып коюңуздар. Эгер кимдир бирөөлөр ушул ыс чыгарганы, кан чыгарганы, дегеле ошол квартирада союп жей турган болсо дагы келип союп жеп кетсеңиздер болот. Доставка менен ошол видео звоноктон жеткирип беришет экен. Аябай жакшы, полный эле маалыматты айтып окшот. Ишиңиздерге ийгилик, эч качан оорубаңыздар, тынч болуңуздар, ушул YouTube аркылуу көрүшүп турайлык. Рахмат силерге дагы. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеничтүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу Альфард Сиеналар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.